Alгач унубуздун ортосуна ачып алып, жарым стакан кум шекер салабыз. Шириндикти сүйбөгөндөр азыраак салса болот. 1 чай кашык туруз салабыз. 1 чай кашык туз, 150 грамм сливочный майды эритип алдык. Куябыз. Кашык өсүмдүк май куябыз. 1 стакан сүт куябыз. 1 жумуртка кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырып, камыр кылышты баштайбыз. Мына камырыбыз даяр болду. Үстүнө жаап, салафан мешок менен жарым саатка ыстык жерге коебуз. Мына камырыбыз ачып шишип чыкты. Колубузду жакшылап майлап, камырыбызды булушканын формасына келтирип алабыз. Жумуртканын сарысын булочкаларыбыздын үстүнө сүртүп алабыз. Күнжүттү үстүнө сейип коебуз. Жүз 80 градуста 25 минутта бышырып алабыз духовкада. Пахтадай жумшак болгон булочкабыз бышты. Жакса сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.